Өлкөдө анын ичинде облус аймагында коррупцияга каршы күрөшүү болтурбоо аракети көрүлүп келет. Анын ичинде окутуу семинарлар да бар. Кезектеги жыйын Кадамжай райондук администрациясында өттү. Ага УКМКнын Кадамжай району боюнча ыкчам кызматкери, акимдин ордун басары Мерихан Асанова жана район аймагындагы билим берүү тармагынын жетекчилери жана кызматкерлери катышты. Жолугушуунун максаты агартуу тармагындагы ар бир кызматкерге коррупциялык көрүнүштөргө жол бербөө, болтурбоо чаралары жөнүндө эскертүү болуп эсептелет. Жыйындын жүрүшүндө район аймагында билим берүү мекемелери тууралуу маалымат уктурулуп, президент Садыр Жапаровдун мектептерде акча чогултууга тыюу салган жарлыгы эскертилди. Болбосо дагы ачык айтыш керек. Мына буга чейин дагы биз сиздер менен, ректорлор менен карадык, өзгөчө коллега кылып. Биздин Садыр Нуркожоевичтин 136 жарлыгы бар, билесиздер, акча каражаттарын чогултуу боюнча. Арызыңыздар ошол боюнча түшүнүктөрдү алып, колдорду коюп, баардык иш кагаздары жүргүзүлгөн. Ошого карабастан акча чогултуулар болуп атат деген фактылар менен катталып, өзүңүздөр билесиздер, арамыздардан бир директор дагы иштен четтетилди, бошотулду. Ошондуктан ушулардын алдын алуу, ушундай иш-чаралардын терс көрүнүштөрүн болтурбоо максатында, алдын алуу максатында ошо канчалык биз профилактикалык иштерди жүргүзсөк, ошончолук бизге жакшы жемиштүү болот деген ойдо болуп атат да.